Geoметрия сабагына кош келиңиздер. Азыр балдар сабакты баштаардан мурун төмөндөгүдөй меч абылына көңүл буралы. Сүрөттөгүнүн жообу канча болот? Сүрөттө көрүнүп тургандай бир ат 10го барабар, бир жуп така 4кө барабар, бир жуп өтүк 2ге барабар. Демек, бир өтүк кошулган бир ат көбөйтүлгөн бир така 21ге барабар болот. Бүгүнкү сабактын темасы фигуралардын аянттары жөнүндө түшүнүк, тик бурчтуктун аянты. Сабактын максаты аянт жөнүндө маалымат алышат, тик бурчтуктун аянтын табууну билишет. Ой жүгүртүү менен элестетүү сезимдери өнүгөт. Аларды турмушта пайдаланууга жана тактыкка тарбияланышат. Кана эмесе балдар, жакшылап көңүл буруп угабыз. Аянтты өлчөө байыркы мезгилден бери келаткан түшүнүктөрдүн бири. Биздин эрага чейинки 3-кылымда эле гректер жерди өлчөө дегенди геометрия деген сөз менен айкалыштырганы бекер эмес. Аянт чоңдук катарында каралат. Ошондуктан А дегенде аны өлчөөнүн бирдиги тандалып алынышы керек. Аянтты өлчөөнүн бирдиги катары жагы узундук бирдигине барабар болгон квадраттын аянты кабыл алынат. Аянт чоңдук болгондуктан аларды өз ара кошууга, ошондой эле аны оң санга көбөйтүүгө болот. Бул амалдардын натыйжасында дайыма аянт келип чыгат. Аянт бул жагы узундук бирдигинен турган квадрат менен туюнтулуучу жалпак фигуранын чени болуп эсептелет. Аянттын далилдөөсүз кабыл алынган төмөндөгүдөй касиеттер бар. Биринчи, барабар фигуралар барабар аянттарга ээ. Экинчи, эгерде фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Тик бурчтуктун аянты. Тик бурчтуктун аянты жанаша жаткан эки жагынын көбөйтүндүсүнө барабар. АБС тик бурчтугу берилип, жанаша жаткан жактары А, В болсун. Аянтын S аркылуу белгилейли. S барабар А көбөйтүлгөн В болот. Бул аянтты жагы Э бирдик кесиндисине барабар болгон бирдик квадраты аркылуу да S барабар А көбөйтүлгөн В көбөйтүлгөн Э квадрат түрүндө жазууга болот. Мында Э квадрат бирдик квадраттын аянты. Аны практикада метр квадрат, же дециметр квадрат, же сантиметр квадрат жана башка ушул сыяктуу туюнтуп жазышат. Эгерде В барабар А болсо, тик бурчтук квадрат болуп калат. Анда жагы Ага барабар болгон квадраттын аянты S барабар А квадрат болот. Эми теманы бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй мисалдарга көңүл буралы. Жактары 16 см жана 25 см болгон тик бурчтуктун аянтын эсептегиле. Демек балдар, силер көрүп тургандай аянтты табыш үчүн 16-ны 25ке көбөйтөбүз. Аянт 400 см квадратка барабар. 4-үнчү мисалда квадраттын жагы 4,5 дециметр. Аянтын эсептегиле. Мына балдар, силер көрүп тургандай квадраттын аянты табыш үчүн 4,5-ті 4,5ке көбөйтөбүз. Демек аянты 20,25 дециметр квадратка барабар. Балдар, үйгө тапшырма 153 беттеги номер 2 мисалды аткарып келесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.